миллион сомго ушул киши соода кылса, ошону 100 миңин бериш керек болот ошол. Акылдамлабыз түнү күнү şu үммөт кантсак жакшы болот экен деген ой пикирде жүрө турган дамлабыздан Алла разы болсун. Кызыл Кияга конокко келишкен экен, биз сурандык. Ушул боюнча кичине маалымат берип койсоңуз деп элибизге. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шариатта жерден чыккан нерселерге дагы анын зекети берилет. Муну биз ушур дейбиз. Ушур деген сөз 1/10. Кайсы жерге канча берилерин жергиликтүү алымдар чечип берет. Кээ бир жерлерге мисалы үчүн 1/10 берилсе, кээ бир жерлерде жанагындай башкачараак берилет. Аны ошур деп, анан хираж деп эки түрдүү бөлүнөт. Ал алымдар аны жергиликтүү алымдар өзгөчө айтышат. Себеби ал жердеги жердин ошол өндүрүлүшүнө, сугарылышы, башка нерселеринин кыйынчылыктарына жана жеңилчиликтерине жараша боло турган нерсе. Негизи бул ибадат. Ошур берүү бул ибадат болуп саналат. Биз Кудайдын айтканын кылган болуп саналабыз. Ушур бергенде Кудай ушул нерсени буйруптур, болуптур, мен Кудайдын пендесимин, Кудайдын айтканын кылам деп берген болуп саналат. Андан кийин бул татхирун лилмал. Сиздин калган 9-дан 1 жагына бул тазалык. Ошол жагына татхир дегенде ошол мал дүйнөңүздү руханий жанагындай маанавий кирлерден тазалап, ошол ушурдун аркасынан тазалап аласыз. Берекеси да келет. Ушурду бергенде бул малдын көбөйүп кеткендиги, азайып кетти. Береке дегендечи, мындай малдын көбөйүп кеткен, азайып кеткендигин түшүнбөйбүз. Береке бул аз болсо дагы саз болгонун түшүнөбүз. Береке бул малдын көбөйүп кеткени береке дей турган болсок, анда биз зекет бербешибиз керек болот. Ушур бербешибиз керек болот. Жок. 1000 сомдук ишти 1 сом аткарып калганда ушул береке болот. Андан кийин бул коомчулуктагы болуп аткан бир топ кылмыштын алдын алуу болот. Элестетсеңиз, сиз азыр канчадан саттым дедиңиз? Айталык миллион сомго ушул киши соода кылса, ошону 100 миңин бериш керек болот ошол. Ошол 100 миңди азыр бирөөгө берсеңиз, ар кандай жамандыкка барып бала багам деп, мал уурдап бала багам дегени, адам тоноп бала багам деген киши кайтып кетет 100 миң сом болсо бүгүнкү күндө. Бул коомду мындай бир жанагындай кылмыштан алдын алуу болуп саналат. Андан кийин башка бирөөлөрдүн жок жерден тамак деп айтат. Бирөөлөрдүн мал дүйнөсүнөн үмүт кылгандай айтат. Ошол келип эле, ушунан берсе экен деп эле айланчыктай берген, кошоматтана бергенден дагы бирөөдүн нафсин тойгузат. Ошого ушур берсеңиз, ушур деген 1/10. 10 тонна буудай алган болсоңуз, 1 тоннасын беришиңиз важип болот. Бул шарият талап кылат. Сиз бай болосузбу, кедей болосузбу, муну бересиз. Андан кийин бул сиздин ыймандуу экендигиңиздин белгиси болуп саналат. Ошол ыймандуулугубуз кайдан билинет? Мисалы биз бирөө мен ыймандуумун дегенибиз менен ал ыймандуулуктун аркасында ошол амалы турбаса дагы бул ыймандуу экендигибиздин аламаты билинбей калат. Биз ошол алып аткан мал дүйнөбүздөн жанагындай азыр өзгөчө бул жер жемиштер биз 1/10 бергенибизде биз Аллага ыйман келтиргендигибиздин белгиси болуп саналат. Кудай Таалам берген ушуруңуздарды кабыл кылган болсун. Анын бардыгын жергиликтүү алымдардан сурап, кандай кылып жана кайсы жакка берерин сурап аласыздар. Бул үчүн атайын муфтияттан чыгарылган жоолор бар. Ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin. Allah razı olsun, Allah bereketini versin. Amin.